Эмне үчүн чочко эти арам кылынган? Эмне үчүн чочко зыян? Эмне үчүн мусулмандар чочкодон адеп качат? Эмне үчүн мусулмандар чочконун этин жебейт? Албетте бул мисал суроолорго толтура жооптор бар. Миңдеген далилдер менен жооп берилүүгө мүмкүн. Бүгүн албетте медициналык тармагынан алып карасак дагы, дин тармагынан алып карасак дагы бул арам, туура эмес, зыян нерселер. Анын ичиндеги жан дүйнөнү өлтүрө турган, руханиятка, сезимдерибизге, ден соолугубузга, жөнөкөй денебизге тие турган таасирлери өтө көп зыянкечтерди бергендигинен бул арам. Албетте чочконун ичинде кандайдыр бир курттар, ал курттар өлбөйт. 1000 градуска күйгүзсөң дагы, канча кайнатсаң дагы ал өлбөйт. Аны жегенден кийин анын адамдын жеген адамды, чочкону жеген адамдын барып өлүмүнө дагы себеп боло турган курттар бар. Мисалы үчүн Калифорнияда 12 чочко өзүнүн кожоюнун жеп койду деп факттар дагы жүрөт. Ар кандай окуяларды дагы угуп калабыз да чочко тууралуу. Чочко чындыгында өзүнүн баласын жеген, өзүнүн баласын жейт ачкысы. Перзент деген нерсе бул башкача. Ар бир жаныбар дагы мисалы үчүн баягы мээримдүү окуяларды, видеолорду интернет тармактарында, тармактарда көрүп калабыз. Бирок чочко өз баласын жеген жаныбар. Анан кызганбаган, дүйнөдө кызганбаган жаныбар бул чочко. Албетте биз адамдар дагы кайсы жаныбарга жакын болсо ошондон жугат экен да. Мисалы үчүн арабтар төөнү көп минет, төө өтө башкача жаныбар болгондугу үчүн алар да кичине башкачараак. Биз жылкыны, атты эттерин жеп, биз жылкы өтө кызганчаак болуп билесиздер. Айгырлар башка бир жактан жапайы жаныбар алып кошулуп үйгө кошуламын десе, баары кошулуп алган учурда дагы кандайдыр бир даражада жеңилип калып кетип калса, бир күн келип баары бир жерден тиштеп өчүн алып баары өзүнүн кожоюндугун кыла турган жылкы айгырлар экен. Булар баары өзүнүкүн бербейт экен. Биз да ошол атка жакынбыз, аттан биз жугат экен да. Бизге адамга жаныбардан кайсы жаныбарды көп жакшы көрсө, кайсы жаныбарды көп этин жесе жеп, ошол сыяктуу жугат экен. Мисалы үчүн чочкону жеп жүргөндөр, чочконун этин көп жегендер ошол кызганыч сезими жоголот экен да. Муну жашоодо дагы көрүп турабыз. Чочкону көп жегендер аялы валеске кетип коет, башка бирөө менен, башка менен калганды кылдырып коет. Айтор бул өтө жаман, арам нерселерден. Чочконун зыяндарын эсептесек, түбүнө жетпейбиз. Бир эреже бар, чочкону жеп, чочкодой жаша деген эреже бар да. Чочко былчыкта өзү кылбаган кылыктары менен, ар кимге жакпаган кылыктары менен балчыкта сазда жашайт да. Биз адам баласы канчалык жаман ишти кылбайлы, канчалык салга батып калбайлы, жакшылыкка үмүт кылып жашайбыз. Жамандыктан алыстап жакшылыкка үмүт кылып жашайбыз да. Ал эми чочкону бар карасаңыздар, ар дайым сазда, ар дайым үмүтсүздүктүн нишанын берип турат да адамга карата. Аны багып чоңойтуп дагы бир нерселерге кошушат. Мисалы үчүн баягы конфеттерге кошушат бүгүн. Ошондон самын чыгарышат, дагы фирмалар да бир нерселерди кылышат. Айтор бул нерсе арам. Бул чочкону кошулган бир нерсеси дагы арам. Баягы майдан самындар чыгарышат, жана конфеттерге кошушат. Булар бардыгы арам, туура эмес. Жеген арам. Ошондой экен, биз коллежде окуп жүргөн учурубузда бир мугалимибиз эмне үчүн мусулмандар ушул чочкого келип жабышала берет? Чочкону деги эле жесе болот, баягы ашказанга пайда, сууга өткөндө пайда, баягы орустар көп жеп, ошондуктан алар көп аз ооруйт экен, көп оорубайт экен дейт. Жок, аны бул туура эмес. Ал баягы кээ бирөөлөрдүн сөзү, кээ бирөөлөргө биз ишенбейбиз. Биз так туура врачка ишенебиз. Врачтардын дагы кээ бир шалакаларын эмес, чындап мусулманына адаларында ажырата билген врачтарга ишенебиз. Чындап акыйкатты билген врачтарга ишенебиз да. Ал эми урматтуу мусулман бир тууганым, чочкону жеп туруп чочкодой жаша дегени, чындыгында бүгүн карасак, ит баккандар бар. Өзүнүн жаткан жеринде дагы итин ойнотуп чыгарып алып, өзүнүн жатагында дагы ити менен кошо жатат. Дагы ар кандай ойго сыйбаган нерселерди кылышат, ошол жаныбарлардан көбүнө жугат да.
Баягы кээ бирөөлөр айтат го, мен бала баккандан көрө ит бакканым жакшы. Ит мага дос болот, ит мага жакын болот, бала сыяктуу таштап кетпейт, бала сыяктуу сыздатып кетпейт дейт. Ошончолук деңгээлге жеткизип коет жаныбар дагы. Эгер ага туура эмес үйрөнүп алсак. Бүгүн жаштардын дагы заңдатып мультфильмдерге чейин чочкону өтө жакшы деңгээлде көрсөтүп, чочкону дагы бир адал сыяктуу кылып көрсөтүп, жаштыгыбыздан ошондой бир чочкону мультфильмдерин деги эле мультфильмдерде баягы жоолукчандарды жылмабыз кылып, жоолукчандарды жаман ролдорго коюп, анан жыламачтарды бүт жакшы ролдорго коюп, айтор жаштыгыбыздан мультфильмдерге чейин иштешип атат да кээ бирөөлөр. Биз оозубузду ачып, обедке эмне жейбиз, көк чайбы, пам чайбы, кайсы чай ичебиз, кара чай ичебизби деп отурган учурубузда кээ бирөөлөр өзүнүн туура эмес багыты болсо дагы, өзү диниде туура эмес болсо дагы ишенбестикке ишенип алып, аракетин кылып атат. Мисалы үчүн Гитлерге таң калам, ошол туура эмес багыт үчүн ушунчалык күчтүү аракет кылган да. Эң күчтүү генерал-губернаторлордун башында турат ал. Эң биринчисинде турат. Ал 41-согушта 30-жылдан эле баштаган ал даярдыкты. Ошол бир канча жыл мурда даярдыктарды аскерге чейинки ачыды, баягы аскерге чейинки даярдыкты окутуп, ар бир мектепте окуган школьниктер бир канча жылда согушка даяр аскерлер болуп калган да. Армияга барып бир жылын качет керек болгон эмес. Себеби ошол окуудан, мектептен сырткакы учурда лагерлерге жөнөтүп, ошол школьниктерди ачырды, аскерге чейинки даяр сабактарды бардыгын үйрөткөн. Албетте, урматтуу мусулман, ушул учурда орунда айтып коюшубуз керек, бизге ушул сабактар өтө зарыл, даяр керек бизге. Бизге өтө керек. Дагы бир баягыдай сабактарды өтөбүз деп баркем нерсени айтып чыгышты, баягыдай жыныстык бир нерселерди үйрөтүш керек деп чыгышты. Жок, булардын